только для своей карьеры, а вообще на свое имя. Спасибо. Анча-мынча берилген суроолорго капа болбогула, себеби дебат есть дебат, мы должны очень прекрасно провести. У нас Максим Бакиев келгенде кетип калдым деп атам. Максим Бакиев менен чогуу эле бизнес кылып жүрбөдүң беле? Не болду? Эми урматтуу камчыбек, Максим Бакиев менен чогуу кылган бизнести сен өзүң жакшы билет болушуң керек. Өзүң кандай кылгансың бизнести? Мен болсо 2006 жылы Бакиевке каршы чыгып туруп, аянтка кыйкырып, конституцияны кабыл алганда, сен болсо парламенттен туруп алып туруп конституцияны өзгөрттүң, ошол себептен Бакиев бүгүн бийликтен кетти. 2006 жылдан баштап, сен айтпайсың. Мен 2006 жылдан баштап менин компанияларым немеде соттон башы чыккан жок. Мен кантип Максим Бакиев менен иш кылдым? Кандай соттон башын жүргөн? Максим Бакиевдин офисинде жүрбөдүң беле? Максим Бакиевдин офисинде жүргөнүмү сен көрсөң анда айтпайсың ошону. Айткам го мен. Мен эч качан Максим Бакиевдин вот когда ты первым вице-премьером работал, я же тебе говорю. Мен эч качан Максим Бакиевдин. Вот, например, когда ты работал первым вице-премьером, да? Когда первым вице-премьером работал, я же тебе говорил об этом. Ты тоже тогда признавался, да, эта власть нехорошо идет. Ты признавался. Мы с тобой разговаривали насчет этой темы, правильно? Биз экөөбүз Ошко учуп баратканда, мен сага айтканмын. Булардын иши болбой калды. Мындай дегенде сен мени колдогонсуң. Анан кийин барып туруп кучак ташалып, Максим Бакиевдин тоюна бардым. Анан дагы бир суроо. Нурбек, досум, дагы бир суроо. Мына айтып атпайсыңбы? Жанагы мен иштедим деп өтө кыска мөөнөт иштедиң. Туура жаман иштеген жоксуң, жакшы иштедиң. Эч кандай претензия жок. Бирок мен бир суроо бар да. Кечээ күнү мен Алайда жолугушууда Нура айылынын элдери мага суроо берди да. Курган үйүңөрдүн сырты урай баштады. Ошону келип жардам бербейсиңерби деп. Мен билем. Ошол үйлөрдү тандоо компаниясынын строительный компаниянын председатели сен болдуң эле. Мына азыр эми ошол үйлөр урай баштаптыр. Эмне кылабыз? Эми биринчиден урматтуу камчыбек досум, МЧСтин жетекчиси болуп турганда ошол үйлөрдү сен кургансың, дагы бир эки компания бар. Эми мындай. МЧС, мен жооп берип коеюн. Мына жок. Сен мына көрдүңбү? Өтө кыска убакыт иштеген үчүн даже ким курганын билбейт экенсиң. Биз эч качан үй курган эмеспиз. Биз эч качан үй курган эмеспиз. Биз ал жерде жол курдук, электр энергия курдук, спортзал курдук, баня курдук. Ошол жолдорду курдук, бардыгы. Бир топ үйлөрдү ошо МЧС колубузда тийген жок. МЧС курган. Ну зачем так? Анан кийин жанагы 1 минут калды. 1 минут. Зачем до уличи показывать? Если МЧС руками не трогал, вот 7-тысячный у меня коллектив имеется. 7-тысячный коллектив у меня имеется. МЧС ни одного дома там не строил. Понимаете? Это твоя компания строила. Биринчи чындыкка келсек, бул тендер. Мен биринчи вице-премьер боло элек болгон иш, бул биринчи. Экинчиси, комиссияга сен мүчө болуп киргенсиң. Комиссия мүчө болуп киргенсиң. Биз бул теманы көтөртүп, сен Казакстандан компанияны алып келип киргизем деп, мен ага жолду тоском, анан кийин тиги эки компания курган. Андан сен да барсың. Эгерде урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде ошол Казакстандан келген компания курганда, мына Казакстанда ошол компания 300 үй курду, мына азырга чейин турат. Сен Кытайдан алып келип курганыңар эмне? Баасын антап койсоң, арзан болот. Баасын антап койсоң.